Арыбаңыздар, урматтуу угармандар, ой өрүшү кругозор китебинен номер 13 сабак. Жаратылыш космос деген темада эң кызыктуу маалымат ала аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Эмнелер тууралуу кеп кылабыз. Биринчи түшүнүк, экинчи космосту кантип үйрөнөбүз, үчүнчү жылдыздар, төртүнчү космостун таасири, бешинчи ааламдын жаңы картинасы. Биринчи аалам тууралуу түшүнүк. Аалам бул мейкиндик жана убакытта чектелбеген, дайыма өзгөрүп, өнүгүп туруучу объективдүү дүйнө. Анда бөлүкчөлөр, телолор, мейкиндик, электромагнит толкундар бар. Экинчи космосту кантип үйрөнөбүз. Жакын жылдыздарды телескоп, алыстарын радио телескоп менен, радио толкундарын кармап үйрөнөбүз. Башка дүйнөлөрдөн келүүчү электрон каттарды туннелдик микроскоп кабыл алат. Жылдыздардын баарын санап чыкканга 3000 жыл кетет. Телескоптон көрүнүүчү эң акыркы жылдыз 17 миллиард жарык жылы алыстаганда турат. Андан ары жагы биз үчүн белгисиздик. Сабагыбыздын 3-чү планы жылдыздар тууралуу сөз болмокчу. Өз ара байланышкан жылдыздардын эң чоң тобу галактика деп аталат. 1990 жылы каталогдо 19 миллион жылдыз катталган. Биздин галактикада 100 миллиард жылдыз бар. Биздин галактика спираль формасында болот. Эң чоң жылдыз күндөн 100 000 эсе чоң. Эң алыста 2012 жылы жерден 2 эсе чоң алмаз планета табылган. Бизден 4 жарык жыл алыста. Жердин өзүнө окшогон двойниги бар. Төртүнчү космостун таасири. Жылдыздар баш аламан эмес, эреже менен кыймылдайт. Адамдардын аң сезимине таасир көрсөтөт. Биз космостун энергетикалык талаасынан сыртта жашай албайбыз. Бешинчи ааламдын жаңы картинасы. Эң кызыктуу маалыматка күбө болосуздар. 2006 жылы АКШнын космостук зонду ааламда таң каларлык гигант линияны тапкан. Бардык галактикалар анын айланасында ийрилишет, багыт алышат, планы боюнча айланышат. Галактикалар кеңейип жаткан жок, айланып жатат. Ааламда хаос жок. Сабагыбыздын 6-чы планына келдик. Ааламда канча цивилизация бар? Дүйнөдө жашоонун 31513 формасы бар. 361 цивилизация бар. Жерге күн сайын 76 бөтөн цивилизациянын өкүлдөрү келип кетип турушат. Ошолордун 7синин жерде экипаждары дайыма турат. Эң жашы Весы цивилизациясы. Жерден 210 эсе көлөмдүү. Басымы 540 эсе жогору. Суткасы 18 күн, 18 түн. Жашоочулар ар нерседен аябай корголгон. Аралчаларда учуп жүрүшөт. Учактары телепортация жолу менен гравитация каршылыгын оңой эле жеңип, бизге кыйналбай эле көз ирмемде жетип келет. Урматтуу угармандар, жогоруда сөз болгон телепортация деген термин бул жогорку ылдамдыкта учуу дегенди билдирет. Ал эми гравитация деген термин жердин тартылуу күчү дегенди туюндурат. Дүйнө жоктон бар болуп, туула берет турбайбы, кайра барда жок болуп, кубула берет турбайбы деген жеңи жок атабыздын 4 сапыры менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат.